Окуя 21 мартта Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Ала Бука Жаңы Базар Киров жолунун 93-94 чакырымында болгон. Жалал Абадда жолду тазалап жаткан бульдозердин жана андагы 2 кызматкерди көчкү басып калып, жакын жерде жүргөн кесиптештери экөөнү тең аман чыгарып алды. Бул тууралуу Транспорт жана Жолдор министрлигинин райондогу номер 27-жол тейлөө мекемесинин башкы инженери Талант Субаналиев билдирди. Аталган аймактагы кар көчкү боюнча маалыматты өзгөчө Кырдаалдар министрлиги дагы тастыктады. Эртең мененки саат 7:00 тарта жолду тазалап жатканбыз. Саат 16:50 чамасында бульдозер менен 2 кызматкер иштеп жаткан жерге болжол менен 2000 кубдай кар көчкү түштү. Жакын жерде мекеменин 10го жакын кызматкери бар болчу. 10 мүнөткө жетпей көчкү алдына калгандарды кар күрткүсүнөн чыгарып алдык. Алардын абалы жакшы, деди Субаналиев. Ал эми техниканын айнектери сынып, тетиктеринин 1-2 жерине зыян келтирилгенин кошумчалады. Маалымат булагы Спутник KG. Артынан жаман кат келди аны. Молодец! Молодец! Ercilen yağmurcu degендей oldu. Молодец! Илим Карыпбековдун ырдаганын уктуңуз беле. Чыныгы жашоо эми башталат. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков өзүнүн Instagram баракчасына ырдап жаткан видеосу менен элди таң калтырды. Ал видео менен өзүнүн Instagram баракчасынан бөлүшкөн. Карыпбеков түнкүсүн оттун алдында олтуруп эргүүгө батып ырдаган видеосун жүктөп, чыныгы жашоо эми башталат. Жашоонун ар бир көз ирмеми керемет. Жашоодо жашаган кандай жакшы. Достор, жөн гана жашоодон ырахат алгыла деп баяндама жазып, жалпыга кутман кеч калады. Көпчүлүк катталуучулар жакшы ырдайт экен, Азамат деген пикирлерин билдиришсе, айрымдары сен да ырчы болуп кетеме. Атамбаев да кызматтан кеткенде ырдап чыкты эле деген өңдүү сындарды айтышып, жөн гана ырдыда Карыпбековдун кызмат ордунан кеткени менен байланыштырып жиберишти. Ал эми Илим Карыпбеков адаттагыдай эле сын пикирлерге эч кандай жооп да берген жок, пикирин да билдирген жок. Эске салсак, 2019-жылдын 20-мартында мөөнөт аяктаганына байланыштуу КТРКнын башкы директору кызматынан кеткен. Булак Барометр KG. Konoktoy gündür ötüt arıçılanı, gümüş sap kamçı menen kamçılanı, boy taştap tegirmendin parasına, gelünü kalgın gelet kayçılanı. Boy taşta girmendin tarasına. Кант шаарында имамдар менен чиркөө кызматкерлери футбол ойноду. Бул туурасында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кант аба базасынын маалымат кызматынан кабарлашты. Оюн Норуз күнү 21-мартта болгон. Оюнду өткөрүү демилгесин куралдуу күчтөр менен кызматташуу боюнча иш алып барган епархиялдык бөлүмдүн жетекчиси Евгений Циклаури менен Азери мечитинин имамы Мухаммад Дургалов көтөргөн. Аба базадан дин кызматкерлери спорт эл менен диндер ортосундагы достукту бекемдөөчү көпүрө экендигин өздөрүнүн мисалында көрсөткөндүгүн билдирди. Оюнга Чүй облусундагы мечиттер менен чиркөөлөрдүн 30-57 жаш курагындагы кызматкерлери катышкан. 1 саат топ тепкен дин өкүлдөрүнүн мелдеши 0-0 эсеби менен аяктады. 15 мүнөттөн болгон 4 таймдан кийин деле эсептин ачылбаганы эч кимдин маанайын чөктүргөн жок. Башкысы дарбазага топ киргизүү эмес, оюндан ырахат алып, эки диндин өкүлдөрүнүн биргелешип иштөөгө даярдыгын көрсөтөлү деп айтылат маалыматта. Оюндун соңунда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кант аба базасынын эстелик грамоталары тапшырылды. Кийинки кездешүү жеңиш күнүнө болмокчу. Эми анда дин адамдары шашка ойнойт. Маалымат булагы Спутник KG.
Путин 28 мартта Бишкекке мамлекеттик сапар менен келет. Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болчу мамлекеттик сапар учурунда Кыргыз тарап менен Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстер талкууланат. Бул тууралуу Росконгресс фондусунун президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песковго таянуу менен билдирди. Путин Бишкекке 28 март күнү келет. Башкысы биз күтүп жаткан сүйлөшүүлөр, Россия менен Кыргызстандын эки тараптуу кызматташуусу, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстер жана эл аралык маселелер талкууланат, деди Песков. Путиндин сапарын утурлай Бишкекте 27-28 мартта стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы горизонттору жана интеграция аттуу аймактар аралык конференция өтөт. Маалымат булагы Спутник KG. Муз үстүндө бийлөө боюнча дүйнө чемпиондугунун күмүш медалын тагынган Элизабет Турсунбаева эмне үчүн мелдешке Кыргыз өлкөсүнүн атынан катышкан жок. Япониянын Сайтама шаарында муз үстүндө бийлөө боюнча дүйнө чемпиондугунда орусиялык Алина Загитова алтын байгени багындырса, казакстандык Элизабет Турсунбаева күмүш медалга ээ болду. 19 жаштагы Элизабеттин апасы Падишахан Султаналиева кыргыз кызы болсо, атасы Байтак Турсунбаев казак жаран экендиги көпчүлүккө белгилүү. Аксы районунда туулган Султаналиева 2015-жылы Суперинфо гезитине берген маегинде кызынын мелдештерге эмне үчүн кыргыз желегинин астында чыкпай калганын түшүндүрүп берген. Кызымдын атасы казак болгондуктан казак желеги астында чыгууда. Бирок Москвада жашап жүргөн учурда Орусиянын атынан чыкчу. 2013-жылы гана Элизабет казак же кыргыз желеги астында чыгуу керектигин ойлондук. Кыргыз өлкөсү тууралуу сураштырып көрсөк, бизде муз үстүндө бийлөө боюнча федерация жок болуп чыкты. Казактарда кыздар арасында Элизабетке чейин дүйнөнүн мыкты спортчулары менен атааңдашкан муз тебүүчү чыккан эмес. Мындай жолду түптөп биринчи болуу өтө оор болду деп билдирген Падишахан Султаналиева. Маалымат булагы Супер KG. Кылмышка шектүү жаран Бишкектен кармалды. Жалал Абад облусуна карашты Аксы районунда ичимдик ичкен 3 адамдын бири киши колду болсо, экинчиси суицид жасады. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматына караганда окуя 27 февраль күнү Кашка суу айылдык округунда болгон. Алардын ортосунда чуу чыгып 55 жаштагы киши каза болгон. Bir күн өткөндөн кийин 40 жаштагы киши өзүнө өзү кол салган. Ал эми 2 күндөн кийин кылмышка шектелип ичимдик ичкендердин үчүнчүсү 26 жаштагы жаран Бишкектен кармалды деп облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Аталган факт 130 берененин, башкача айтканда адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине каттоого алынды. Ал эми шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалымат булагы Спутник KG. Дүйнөлүк валюта фондунун адистери Кыргызстанга электр энергиясынын тарифин жогорулатууну сунуштады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Кристиан Жос 6 марттан 19 мартка чейин Бишкекте болуп кеңеш берип кетти. Анын айтымында Кыргызстандын экономикасы былтыр 3,5% өскөн. Ал эми 2019-жылы экономикалык өсүш 3,8%ды түзөөрү болжолдонууда. Орточо инфляция 2,2%га, бюджеттин тартыштыгы 3,4%га жетет. Жос белгилегенде кум төркенине атааңдаш боло алчу кен табылбаса, экспорттун 38%ын түзгөн алтын казуу иштери 2023 жылдан кийин кескин азаят. Ал ошондой эле банк жана насыя тармагына көңүл буруу керектигин белгилеген. Маалымат булагы Спутник KG. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп кыргызстандыктарды жана президент Сооронбай Жээнбековду Норуз майрамы менен куттуктап, Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык боюнча келишимдин түзүлүшүн күтүп жатканын билдирди. Биздин эки өлкөбүздүн ортосундагы 27 жылдык өнөктөштүгүбүз бай кызматташтык салттарына ээ. Келечекте кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн тереңдетиш үчүн АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык тууралуу келишимдин ийгиликтүү түзүлүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатам деп айтылат Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Болот Отунбаев буга чейин Азаттыкка Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы кызматташтык тууралуу жаңы келишимдин долбоорун талкуулаш үчүн Бишкекке америкалык эксперттер келерин айткан. Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993-жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул документти Кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы келишим даярдалып жатканын 14 мартта элчилер менен жыйында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да билдирген. Маалымат булагы Азаттык KG.
Жогорку кеңештин 20 марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүлдү. Айрымдар өкмөт толугу менен кызматтан кетсин деп талап кылышты. Алардын бири КСДПнын мүчөсү Рыскелди Момбеков өкмөткө ишенбеген себептерин Азаттыкка айтып берди. Азыркы өкмөттүн кызматтан кетиши тууралуу маселе бүгүн биринчи жолу көтөрүлдү. Менимче маселе бушуп жетилип калган. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келди. Бирок өкмөт сындан жыйынтык чыгарган жок. Тескерисинче кол шилтеп койду. 2018-жылды жыйынтыктаганда да бюджеттин киреше бөлүгү аткарылган жок. 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калды. Орто Азиядагы мамлекеттердин ичкүдүн өнүмү эң азы Кыргызстан. Бул Кыргызстан экономикасы эң начар өлкөгө айланды деген кеп. Бир да реформа ишке ашкан жок. Курулай сөз менен эле курсак тойгузуп келди. Эч кандай экономикалык негиздер жок. Кадр саясатында калпыстыктарга орун берилип жатат. Эл ичинде да азыркы өкмөткө ишеним жок. Апрелде өкмөт парламенттин алдында отчет берет. Менимче канааттандырарлык болбойт. Жогорку кеңештин депутаттары министрлерге ачуусун айтып эле тим болбой, аларды айныгыс фактылар менен далилдеп берсе да өкмөт башчы ага чара көргөн жок. Мисалы, саламаттык сактоо министрин Жогорку кеңештин Конституцияны коргогон комитети кызматтан кетирүүнү сунуш кылып чечим чыгарып берди. Бирок анын ордуна сөгүш берип койду. Президент Сооронбай Жээнбеков Тоо-Кен тармагында коррупция токтогон жок деп Коопсуздук кеңешинин жыйынында каттуу сөз айтып, өкмөткө өктөм сөз айтса, анын башчысын калтырып 3 орун басарын алып койду. Айыл чарба министрлигине, транспорт министрлигине канча сын айтылат. Бирок өкмөт башчы алардын бирине да көңүл бурган жок. Өкмөт мүчөлөрүнүн иш аракеттерине эл тарабынан, президент тарабынан, парламент тарабынан баа берилип айтылып жатса да, 6 акимди иштен алып, 6 министрге сөгүш берип коюп отурган премьерди не десе болот. Абылгазиев жок дегенде Сооронбай Шариповичтин деңгээлинде чыга эшике деп каттуу айта албай койбодубу? Анан бул премьерден эмнени күтсө болот? Менимче президент да өкмөт башчынын ишине иши чыкпай жатат. Анткени өкмөт өзү да четтеп калды. Мындайча айтканда, элден да, Жогорку кеңештен да качып калды. Бул чындык. Муну көрүп турган президент өзү сунуш кылгандыктан аткаруу бийлигиндеги айрым министрлерди өзү алып, өзү дайындап атканы да аргасыздан болуп жаткан иш. Президент аткаруу бийлигинин ишине аралашпашы керек эле. Ал айла жоктон киришип жатат. Мамлекет башчы чек ара маселеси боюнча да өкмөттү каттуу сынга алды. Бардык бийлик бутактарын эң начар иштеп атканы өкмөт. Бул өкмөттүн тушунда бир да ири инвестициялык долбоор ишке ашкан жок. КСДП фракциясынын инвестициялык климат маселесин караганда, өкмөткө караштуу инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин башчысынан канча сомдук инвестиция тарттыңар деп сурадык. Жобу күлкү келерлик. Анткени алар 9 ай ичинде болгону 9 миллион сомдук долбоорду ишке ашырышыптыр. Ал эми өздөрүнүн айлык маянасына 22 миллион сом кетиптир. Ачыгын айтуу керек, мурунку Сапар Исаковдун өкмөтү 4 айдын ичинде 4 миллиард сомго жакын профицит менен келсе, азыркы өкмөт 7 айда 6 миллион сомду чогулта албай келип атпайбы? Азыркы булар айтып жаткан коопсуз шаар долбоорунан ушул убакка чейин 100 миллион сом түшүп калууга тийиш эле. Бул долбоор деле азыркы өкмөттүн мактана турган долбоор эмес. Бул коммерциялык долбоор. Чынын айтканда, азыркы жарым-жартылай ишке ашып жаткан долбоорлордун баары таза коомдун убагында башталган иштери болчу. Булар элдин көзүнө көрүнө тургандай иш деле кылган жок. Мен көргөн жокмун, деди Рыскелди Момбеков Азаттыкка берген интервьюсунда. Маалымат булагы Азаттык эжи.